адам сүйлөй албаса дагычы ички жүрөгүндөгү сезими анын жүзүнөн көзүнөн көрүнүп турат да. Ал нерсени сезет адамдар, сүйлөшпөсө дагы сезет. Мен бир окуяны айтайын. 2002-жылы бир индус менен иштеп калдык. Дубайдан товар ташыйбыз. Ошол учурда ал киши экөөбүз бир жума чогуу жүрөбүз да. Ал орусча билбейт же кыргызча билбейт. Мен англисче жакшы билбейм. Мектепте окуган бойдон эле. Бирок бир жума жүрүп, биз Алматыга барып, Алматыда дагы бир кишилер менен сүйлөшүп отурсак, ал пакистанский киши айтат да, бул тил билбейт экен. Сен дагы тил билбейсиң. Кантип сүйлөшүп атасыңар десе, ал киши айтат, бул тил билбеген менен биз көп иш бүтүрдүк дейт да. Айткым келген нерсе, тилди деле көп билбесең деле, баягы адамдын жөндөмү, адамдын аракети, адамдын көз караштары көп нерсени түшүндүрөт экен деп ойлоп калдым да. Себеби биз ал киши менен аябай чоң суммадагы сделкаларды жасадык ошол киши менен. Мен дагы мектепте окуган, баягы казанда болсо чыгат дегендей, мектепте окуган сөздөрүм ал эч ким жок болгондо чыгат экен да. Ал сүйлөй элатам англисче. Билген эле жаныма киши келген болсо сүйлөй албай калам да, уялып баштайм. Мына ошол нерседен биз ал кишилер менен көп иштерди жасаганбыз.